Кийим сатып алуу үчүн эң жакшы убакыт түшкү тамактан кийин болуп саналат экен. Анткени дал ушул убакта адамдардын буттары мүмкүн болушунча көлөмүн көбөйтөт тура. Ушул сыяктуу бут кийим жөнүндө сиз укпаган, билбеген, таң калтырган кызыктуу фактыларды Кызык инфо рубрикасынын бүгүнкү чыгарылышында айтып берем. Башында жабыркаган бутка корсет жасашып, буттун кыймылдуулугун чектөө үчүн шнурковкалашкан. Ал эми ошол корсетти кроссовка деп аташкан. Кийинчерээк адамдар бут кийимдин бул түрүнүн ыңгайлуулугун байкап, дээрлик азыркы күнгө чейин популярдуулугун жоготпой. Тескерисинче, мунун аркасында азыр спортто жана күнүмдүк жашоодо башка бут кийимдин түрүнө алмаштыргыс бут кийим бар. Голландияда кеме бизнеси менен жүргөндө Пётр бир муз тебүүгө кызыгып калган. Ал бул кызыктуу ишти абдан жактыргандыктан бүгүнкү күндө бизге тааныш конькилерди ойлоп тапкан. Ким билет, балким бүткүл россиялык императордун энтузиазмы болбогондо биз дагы эле бут кийимибизге аркан, куур менен байлаган коньки тээп жүрмөкпүз. 17-кылымда адамдар Европада жалпы коомдогу элдин көңүлүн өзүнүн статусуна буруу үчүн бийик такалуу бут кийим кийишчү. Кээде такалар ушунчалык бийик болгондуктан жада калса, мындай бут кийимди кийип турган адамды ар тараптан кармап жардам көрсөтүшчү. Дагы да көбүрөөк көңүлүн тартып алуу үчүн ал такаларды кызыл түскө боеп алышчу экен. Төрт бурчтуу бут кийимдер азырда модадан чыга элек. Бул түрдүн пайда болушу да өзүнчө кызык окуя экен. Аны француз падышасы Шарль 8 ойлоп тапкан. Анын бутунда 6 манжасы бар болгондуктан жөнөкөй бут кийим алуу үчүн өтө ыңгайсыз болгон. Ошол себептен улам падыша үчүн атайын бут кийим тигилген. Алгачкы така бут кийимин кийгендер аял заты эмес, моңгол эркектери болгон. Атка минүү учурунда үзөңгүдөн буттар тайып, ыңгайлуулук үчүн така ойлоп табылган экен. Эң чоң бут кийим өндүрүүчүсү Италия болуп саналат. Анда 30 миңден ашык чоң жана кичи ишканалар бут кийим чыгарышат. Балким ошол үчүн да Италиянын дүйнөлүк картада кооз өтүк формасында сүрөттөлүшү бекеринен эместир. 19-кылымда Филадельфия оң жана сол буттар үчүн түрдүү бут кийимдерди жасоону сунуш кылган. Буга чейин бүткүл дүйнөдө адамдар эки бутуна бирдей бут кийим кийишчү. Башкача айтканда, оң солдугу айырмаланбаган, бирдей размердеги, бирдей формадагы бут кийимдер болгон. Орто кылымдарда бут кийим кийүү аземинде келиндер күйөө бала берген бут кийимди кийүү менен күйөөсүнө баш ийгендигин көрсөтүшкөн. Ошентип болочок аялынын атасы кыздын үстүнөн үстөмдүк кылууну күйөө баласына өткөрүп берген. Азыркы учурдагы актуалдуу жана таанымал Adidas жана Puma бут кийим компанияларын баарыбыз билебиз. Ошол тууралуу бир кызыктуу факт. Dassler бир туугандары 1924-жылы бут кийим компанияны негиздеп, ал тез эле спорттук бут кийимдерди чыгарууда дүйнөлүк лидерлердин бирине айланган. Бирок Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин алар урушуп, компанияны экиге бөлүп салышкан. Адольф өзүнүн компаниясын Adi Dasslerден жана Рудольф Руди Dasslerден деп аташкан. Бир аздан кийин анын атын Puma деп өзгөртүшкөн. Дүйнөдөгү эң чоң бут кийим 28 октябрь 2002 жылы Филиппинде жаралган. Ар бир өтүктүн узундугу 5,5 метр, туурасы 2,25 метр, жана бийиктиги 1,85 метр. Аларды 37,5 метр бийиктеги гигант кие алмак. Азыркы учурда жашообузду бут кийимсиз деги эле элестетип болбойт. Ал эми сиздер дагы биз күндө кийип жүргөн бут кийим тууралуу бир топ кызыктуу фактыларга ээ болдуңуз деген ишеничтемин. Сиздер менен Кызык инфо рубрикасы болду. Кийинки берүүгө чейин көрүшкөнчө аман болуңуздар.